Ноокат районунун Жомарт Бөкөнбаев атындагы орто мектептин 9-классынын окуучусу Алибай уулу Санжар облустук балдар чыгармачыл борбору тарабынан уюштурулган илим, техника жана өндүрүш жумалыгына утурлай аттуу тегерек стол жыйынына окутуучусу менен келип катышууда. Каарманыбыз ойлоп тапкан бул шайманы менен алма кесүүдө бир топ ыңгайлуулуктар жараларына ишеним артууда. Бул аппаратты жасаганыбыздын себеби бул ар кандай мисалы алма кесүү түйшүгүн жеңилдетүү максатында жасадык. Бул алма кесүүдө биринчиден коопсуздукту, экинчиден аз күч жумшап көп иш кылууну талап кылат. Анан бул идеянын келип чыккан себеби бул айыл жергесиндеги иштерди жеңилдетүү максатында. Ошол себептен бул аппаратты ойлоп таптык. Аталган иш-чаранын максаты жаш ойлоп табуучуларга багыт көрсөтүп, аларга кошумча билим берүү маселелерин жүзөгө ашыруу, мектеп окуучуларынын дилгирленген жаратмандыгын шаардык деңгээлде эле эмес, республикалык даражага көтөрүү жагыда негизги маселе катары каралган. Бүгүн биз ошол облустук балдардын чыгармачылык борборунда мына Ноокат Кара Суу техникалык багыттагы жаш ойлоп табуучуларды чакырганбыз, ошол окуучуларды анан мугалимдерин кошуп. Мына жакында бизде атайын ушул министрликтин, биздин билим берүү жана илим министрлигинин буйругун, жобосун алдык. Бизде жыл сайын салтка айланып калган ушул илим, техника жана өндүрүш жумалыгы өтөт. Ошо бир жуманын ичинде ушул техникалык багытка кызыккан, ошондой жанагыда макеттерин даярдап, долбоорлорун даярдап, кароо санактарга катышкан балдардын мыкты иштери ошол көргөзмө катарында коюлат. Балдар ойлоп тапкан бул түрдүү көрүнүштөгү турмуш тиричилигинде колдонулуучу техника буюмдарынын макеттерин заманбап техника менен айкалыштырып, андан бир канча иштерди коопсуз жана жеңил жасоого мүмкүнчүлүк жаралат деген ойдо. Номер 101 Кумар Момбекова мектебинен келдим. Мен азыр 10-класста окуп жатам. Бул роботту жасаган себеби бул менин жардамчым болуп иштенет жана ушул роботтун артынан мен кыйла ийгиликтерге жетишип олдурам. Алдыда койгон максаттарыбыз өтө чоң жана Кыргызстаныбызга кичине болсо дагы өз салымыбызды кошкубуз келет жана бул роботтун артынан дагы көп изилдөөлөрдү жүргүзүп жана мындай күчтүү окумуштуулар менен жолугуп бул роботубузду алдыга сүйрөй турган максаттарыбыз бар. Ошондой эле жаш өспүрүмдөрдүн эмгектерин баалап, жыл сайын атайын сынактар уюштурулуп, балдар өз сыйлыктарын алып келүүдө. Алсак 2017 жылдын апрель айында уюштурулган сынакта Санжарбек 1-орунду алса, Абдулкудус 3-орунга татыган. Бул балдарды биринчиден жакшы, таланттуу балдарды тандап алыш керек да. Өздөрүнүн идеясы менен бул жерде анан чеберчилик дагы керек, балдардын ой жүгүртүүсү керек. Бардык жактан ой пикирлери, аң сезими күчтүү балдар көп да мектепте. Ошол балдарды жакшы тандап алам дагы ушул элдердин көйгөйүнө аз күч жумшап, көп жумуш аткара турган, үйүңөрдө эмне көйгөй болот, ошол проблемаларды чечели, ошол иштерди жеңилдетели деп балдарга айтсам, балдар өздөрү ар бири ар кандай идеяларды айтып чыгышат. Ошол идеяларга бул мугалим дагы көп таасир берет да. Жаш болгондугуна карабай, окуучулардын мындай аракеттери алкышка татыктуу. Андыктан алардан көптү үмүттөнүп, келечекте мындан да чоң эмгектерди күтүп калабыз. Айтынук Султанова, Илимбек Эмилбек уулу, Атай Сыдыков, Таң нуру программасы үчүн.